Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала бүгүнкү бийик күнүбүздү мубарак кылсын. Ибадаттарыбыз кабылдап, күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллахым акыреттеги даражаларыбызды бийик кылсын. Дайыма биз кайталап айтып келебиз, шариаттын өкүмдөрү, шариаттагы эрежелер жөн жерден мына ошол эрежелер пайда болгон эмес. Шариаттын өкүмдөрү бул жөн жерден эле Аллах субхана ва таала тарабынан жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тарабынан жөндөн жөн бизге берилген эмес. Ар бир милдеттүү түрдө аткаруу керек болгон парз, важип өкүмдөрүнө ээ болгон буйруктардын бардыгы туугандар адам заты үчүн, ошол ыймандуу ислам үммөтү үчүн ичине камтыган аябай көптөгөн жакшылыктары бар. Пайдалуу жактары көп. Мисалы, бүгүнкү күндө көптөгөн ошол батыш өлкөлөрү бардыгы белгилүү биз үчүн. Бүгүн мисалы ошол адамзат кандай жашоо кечириш керек, кандай болгондо ошол коом бактылуу болот. Мына ошол нерсени идеяларын көтөрүп жүргөн ошол батыш өлкөлөр, туугандар, бүгүнкү күндө бүтүн жер жүзүндөгү жашаган адамдарга өздөрүнүн эрежелерин таңуулаган. Мына ошол өлкөлөр дагы чындыгында туугандар шариятыбыздагы келген, ислам дининдеги келген нормалардын алдында, алардын алдына койгон нерселери дагы эч качан тең келбейт. Бүгүн биздин мына ушул динибиз, ислам динибиз келгенден бери пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын таухид миссиясы, пенделерди Аллах Таалага чакыруу, Аллах Тааланын пендечилигин, Кудайдын буйругун аткаруу үчүн мына ошол эң улуу миссия менен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жалпы адамзат үчүн жөнөтүлгөн болчу. Мына ошол кезде 14-15 кылым алдын келген мына ошол нормалар, ибадаттын түрлөрү, өкүмдөр бул кыяматтык болгондугу үчүн, жалпы адамзат болгон үчүн эч бир шариаттын эрежелеринде адамзатка зыян тарта турган же болбосо адамзатын бактысыздыкка тартып кете турган ошондой эрежелерди биз таппайбыз. Жок андай нерселер. Пайдасы болсо пайдасы бар, бирок зыяны, эч кандай зыяны жок экенин мынакей бүтүн жер жүзү адамзат күбө болуп келет. Сыртынан бир караганда бул динибизде адамзаттын эркиндигин чектеп жаткан, адамдардын эркин жашоосу, эркин ой жүгүртүү, эркин бир иш тутуу, мына ошондой эркиндигине аябай чоң тоскоолдуктарды жаратып жаткан сыяктуу мисалы адамдарга көрүнүшү мүмкүн. Тигини кылса болбойт, муну ичсе болбойт, арам. Аялдар чүнкөнүп, өздөрүнүн авратын жаап, жолукта кийип жүрүш керек, 5 убакыт намаз окуш керек. Мына ушул нерселердин бардыгы албетте динден кабары жок болгон, жүрөгүндө ыйманы жок болгон инсандар үчүн бул аябай оор, адамдардын моюндарына милдеттүү түрдө жүктөп койгон жана адамдардын эркиндигин чектеп кысып койгон ушундай бир эреже деп ошолор көрүшөт. Чындыгында туугандар, чыныгы эркиндик, чыныгы адамдын азат болушу исламдын нормаларында 100% абсолюттук толугу менен мына ошол ислам дининде тапса болот. Эмне үчүн дегенде туугандар, адамдын чыныгы эркиндиги, адамдын чыныгы азаттыгы өзүнө окшогон адамдардын кулу болбостон, өзүнүн кулчулугун, пендечилигин жараткан кудуреттүү Аллахтын жалгыз өзүнө мына ошол ибадаттарын багышташы, мына ошол эң адамдын бул жашоодогу туура позициясы болот. Жараткан кудуреттүү Аллах субхана ва тааланын өзүнө кул болгон, адамдын табиятындагы ошол кулдук муктаждыкты, пендечилик муктаждыгын бул туура нукка салганда, бул адам өзү сыяктуу же болбосо бүгүнкү мына ушул дүйнө жүзүндө адамдар өздөрү кол менен жасаган буттар, жыгачтан, таштан же болбосо өздөрү ошолордун үстүндө мына айбан, тирүү айбандар, камкордукту адамдар жасайт. Ошолордун курсагын тойгузуп, багып, ошол эле кезде ошол өзүнүн кулчулук ошондой табиятын ошондой айбандарга же жансыз бир предметтерге багыштап жибериш албетте бул нерсени чыныгы эркиндик, азаттык деп айтуу мүмкүн эмес. Өзүнөн төмөн болгон бир макулукка кул болуп турушу бул адамдын эркиндигин, азаттыгын чыныгы реалдуу тыйып
анын эркиндигин мына ушул нерсе чектейт. Ар бир нерсенин туугандар өзүнүн орду болот. Бардыгыбызга белгилүү. Үй бүлөдө мисалы аялдын өзүнүн орду, эркектин өзүнүн орду, балдардын орду. Бул жашоо мына ошол эрежелердин үстүндө курулат. Бирок биз бул нормаларды, ушул чектөөлөрдү биз маданияттуулук деп мисалы кабылдашыбыз мүмкүн. Дин менен, иман менен жашаган адамдар бул нерсени адамгерчилик же гуманизм, ушул адамга таандык болгон сапаттар деп, ошондой гуманизмдин, ошондой институттун үстүндө булар көз караштарын, мамилелерин курушу мүмкүн. Туугандар, бирок ошол жерде дагы туугандар мына ошол ибадаттар же болбосо ошол ислам динибиздеги келген кээ бир эрежелер мына ошолор үчүн, ошол адамдар үчүн албетте адамдын укуктарын чектеп жаткан сыяктуу алар кабылдашат. Туугандар, адамдын азат болушу, адамдын эркин болушу, жашоодо кереметтүү адам баласы сыяктуу өмүр сүрүш үчүн бирөөнү жүрөгүн орутпастан, бирөөгө зулум кылбастан, адамды сый урматы менен үй бүлөнүн ичинде, коомдо мына ошол адамгерчилик фундаментинин үстүндө кураган адамдар дагы ушул дүйнөдө алардын көргөн нормалары бар. Ошол нормалардын чектелиши дагы туугандар мына ошол маданияттуулук деп биз кабылдайбыз. Өзүңөн улууну сыйла, өзүңдөн кичүүнү ызат кыл. Бирок ушул нормаларды биз адамдардын укуктары чектелип жатат деп биз айтпайбыз ошол нерсени. Эмне үчүн дегенде бул эрежеси, жашоодо эрежеси жок адам жашай турган болсо бул дүйнөдө жер жүзүндө туугандар чоң хаос башталат. Башаламандык башталат. Жер жүзүндө бузукулук башталат. Адамдын толук азат болуп кетиши, анын жашоодо каалаган нерсесин каалаган жерде, каалаган мезгилде жасай берсе болот деген нерсе, бул азаттык деп айтуу бул нерсеге мүмкүн эмес. Бул дүйнөдө дагы ошол чектөөлөр толтура.